Мана сайтту ыр жазганга анан оюн чыгарганына бир канча жоопту, бир канча оор болсо керек. Албетте. Мен ушул жерде кичине баягы чегинүү жасап кетейин. Бала кезимде менин биринчи манас айтуу менен башталдыбы деп ойлойм да, ушу шык. Себеп дегенде ушу түшүмө кирчи. Ал кезде анан кийин мен тамганы эрте таанып окуп калдым да, 5 жашымда тамга таанып китеп окуп баштагам. Ошол кезде өзүбүздүн бир жакын туугандарыбыздын үйүнөн манас китебин таап алдым. Анан ага чейин угуп жүргөн манас ошо өзүм эми окуп, ушул китептен баарын табат окшойм деген ниет менен аны окуйм, анан тамдын артына барып алып бекинип манас айтчу элем. Анан бир жолу мен өзүмөн 5 жаш улуу агам бар, Айдарбек деген. Ага барып анан мен сага манас айтып берейин деп, мен манас айтып баштасам эле, баштаганда да мен ушинттим да, ой, койкалары курушуп, кулактары бырышып, сайкал манас сайышып деп эле баягынтип эле айтышып атам. Деп атсам, мындай жери жок, сен калп деле оюңан чыгарып айтып атасың деп мени уяткарып салды. Ошондон баштап мен тартынып анан манас айтканымды токтотком да. Ошондо кайра тескерисинче ошо оюман чыгарып айтканымды колдоп түшүнүп койгон бирөө болбосо керек да. Ошондо ошентип кеткенде мүмкүн жакшы манас айтып калат белем. Бирок ушул нерсе менин көкүрөгүмдү тынчытпай келет да. Качан болбосун өзүм кыялданам элестетип, мен бир манасты көргүчтөтө ушу айтсам деген. Анан ошол эле убакытта түшүмдө таза мен өмүрүмдө бир көрбөгөн кишилерди көрөм. Манасчылар болот да, дайымачы. Анан менин манас айттырып угалы деп эле ушинтип отурган болот. Ушул нерсе көбүрөөк кайталанып кеткенде өзүбүздүн бир мына досум Ырыспай Исаков деген манасчы жигит бар. Ал мени студент болуп экөөбүз бир 10 жылдан ашык достугубуз бар. Ошол жылдардын ичинде айтып эле келет да, эми обончулугуң көңүл ыргак, ал чыга калат. Баарын кылдың, эми бир жолу айтат, эми баарын кылбадың байланайын, эми айтыштан жакшы. Мына алчу байгелериң деле алдың, тойдуңбу, бүттү. Обон деле чыгардың, белгилүү ырларың бар. Эми манасты койбойсуңбу, айтпайсыңбы? Баарын коюп, манасты айтпайсың деп. Ошону айткандан кийин анан мен Ырыспайга дагы сөз бергендей кылдым, эми ансыз дагы өзүм тынч албай жүрөм, манас айтам деп. Кудай буйруса, мына Кыргыз радиосунун 2-чи каналы ачылды го, 106.9. Ошол жака атайын өтүнүч менен проект айттым, эми ушу манасты берип туралы. Мен өзүм вариантымда деп, менин айтымда деп. Ошол башталды, кудай буйруса, 106.9-дан уксаңыздар болот радиодон. Азыр ушул төлгө кылып илгери Каныкей апабыз тайторун чапкан экен. Мен да ошол Каныкей апабыздын төлгө кылып тайторун чапкандай эле ошол эпизоддон баштап айтып атам. Бул чындык. Мен кудай буйруса ушунча көкүрөгүмдү төшөп кириштим. Эми кандай болору бир манас ата өзү колдосун. Ошондон болуш керек. Бирок мен дитимди буруп, балким башка бу дүйнөдөгү башка тирилигимди, көр тирилигимди, башка алег болчу нерселеримди токтотсом да мен иши кылып ушу манаска киришем деп турам.